Хоккей радиосу сиздер үчүн мыктырларды тартуулайт. Mekенimizde saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба, Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу угармандарыбыз. Мына кайрадан бүгүнкү күн буйруп сиздер менен Ашар уктуруусунда кездешип отурабыз. Адаттагыдай эле Ашар уктуруусун алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим мен Узара Мамытова. Саламатсыңарбы? Бүгүн бизде абдан кызыктуу тема болот. Өзүбүз жөнүндө сүйлөйбүз. Психологдор керекпи? Психологдор менен достошосуңарбы? Деги эле психологдор кимдер? Бул эмнеге окушат? Билимин эмнеге колдонушат? Адамдарга, коомго, деги эле элге кандай салым кошо алат? Кандай жардам бере алат тууралуу бүгүн ошол теманы баштап атабыз. Барса эмне болот? Сөзсүз эле барыш керекпи? Психолог эле жок жашабадык белек буга чейин. Бүгүнкү күндө эмнеге эле баруу мынча кажет болуп калды? Кыскасы, психологияга, психологдорго байланыштуу аябагандай көп суроолор бар. Бүгүн биз кайсы бир деңгээлде психологдор эмне үчүн керек экенин айтып беребиз. Жана алар кандай иштешет, кайсыл учурда психология жардам бере албайт, кайсыл учурда жардам берет. Мына ушул жөнүндө кеңири буюрса маалымат беребиз. Анан адаттагыдай эле сиздин да пикириңизди күтөбүз. Биздин бүгүн сизге карата бир эле сурообуз бар. Кандай деп ойлойсуз? Психолог керекпи же кереги жокпу? Эгер керек болсо эмне үчүн керек, кереги жок болсо эмне үчүн кереги жок? Ооба деген дагы жообуңузду, жок деген дагы жообуңузду кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз сонун болот эле.
Ал үчүн биздин WhatsApp кызматыбыз бар 0705531664 сандарына үнүңүздү жаздырып, кээде биз баягы тамгаларды терип отургандан ээринебиз. Ансында мындай суроолорго кенен сүйлөп жооп берген келет эмеспи? Ошондуктан үнүңүздү жаздырып эле жөнөтүп жиберсеңиз, биз эфирден микрофонго планшетти такап угузабыз. Же болбосо түз байланышка чыгыңыз 911919 сандары аркылуу же 0705531664 WhatsApp сандарына үн маалыматын же пикириңизди жазып бериңиз. Суроону дагы бир жолу кайталайын. Психолог керекпи же жокпу? Ооба болсо эмнеге, жок болсо эмнеге? Сиздин пикириңизди күтөбүз. Анда эмесе, деги эле психологко кандай адамдар кайрылышат? Псих адамдарбы? Псих деген сөздү эгерде псих деген сөзгө гана көңүл буруп алсак, анда ошентет. Адамдар бүгүн көп учурда ушундай психологко келе электе эле бул мен псих эмесмин деп баштайт. Мен барганга эмне, мен бардыгы эле нормалдуу. Псих деген сөз негативдүү сөзгө айланып калган деп ойлойм. Негизи психолог деген сөз өзү ушул эки сөздөн турат. Психе жана логос. Психо жана логос. Логос деген билим, бир нерсе жөндө, бир нерсе тууралуу билим алуу. Анан психо деген бул жан дегенди билдирет болгону. Демек, жан тууралуу билим алуу, жан тууралуу же жанды изилдөө же жан тууралуу билим алуу. Демек, психология болсо бул ошол илимий, ошол адамдар тууралуу, адамдын жаны тууралуу бир терең билим. Адамдар тууралуу, адамдын ички дүйнөсүн казуу, адамдардын ички дүйнөсүн аныктап билүү, адам өзүн аракет кылып таануу жана мен кандаймын, мен киммин, мен эмнеге бул дүйнөгө келдим, менин сапаттарым кандай, менин күчтүү алсыз жактарым кандай, мен канчалык деңгээлде өзүм ушул жер үстүндө өзүмдүн ролумду ойноп атам. Ар кандай себептер менен келет, албетте, психологко. Ар кандай учурда келет адам. Албетте, мен ойлойм, жакшы бир кубаныч менен аз эле келет. Мисалы, мен өзүмдүн жеке практикамда мындай жөн эле сиз менен жөн эле ой бөлүшөйүн деп келдим деген адам келе элек. Болгону кийин бир кандай бир натыйжа, жакшы бир результаттар болгондо ошондой фидбек деп коет го, ошо кайра өзүнүн оюн жазып жибериши мүмкүн же телефон чалышы мүмкүн. Биз ошо жолуккандан кийин, иштешкенден кийин ушундай өзүмө бир пайдалуу бир нерсе алдым деши мүмкүн. Бар андайлар. Бирок негизи психологко келем деген адам бир өзүнүн бир көйгөйү бар адам болот. Көп учурда бир суроолорун чече албаган, өзүнүн жашоосунда чыгуу жолдорун таппаган, кээ бир учурда ушул чарчаган, албетте чарчаган, ушул чыгуу жолун таппай, ар кандай маселелердин үстүндө иштеп аракет кылып, бирок эч бир мындай жакшы натыйжа болбогондуктан психологко кайрылайын, мен ушул байкап көрөйүн, эмне менин жашоомдо эмнеге мындай нерселер болуп атат деп. Анан албетте оор көйгөйлөр бар. Кичинекей эле бир мындай ар кандай кырдаал болуп калат. Чоң проблемага айланып кетиши да мүмкүн. Кээ бир адамдар психологко кайсы учурда кайрылат, эмне менен кайрылат? Мисалы, мен өзүмдүн бир жакында эле бир суроону уктум. Мен мүнөзүмдү башкара албай атам. Ушундай суроо менен келген бир адам. Мен мүнөзүм ушундай, терс мүнөзүм бар. Мен өзүм жакпайм деген сыяктуу. Мен ошол мүнөзүмдүн үстүндө иштегим келет деген адам кайрылды да. Мүнөздүн үстүндө иштөө бул дагы кичинекей эле бир иш эмес. Албетте, бул бир эле жолугушуу аз болот. Адам өзү ошол бир жолугушуу болсо дагы бул жактан чоң эмгек талап кылынат да ошол адамдан. Эми өрчүп кеткен көйгөйлөр бар, өрчүп кеткен маселелер бар. Мисалы, ошол эле бир жакынын жоготуу, травмадан кийин кандай бир деңгээлде баласын жоготуу же жакынын апасын, ата-энесин жоготуу, мындай оор учурларда да кайрылгандар бар. Бүгүнкү күндө ошол депрессия деген ооруга көп адамдар чалыгып атат. Депрессия бул өзүнчө оору.
хроническое заболевание. Бул азыр мындай аябай күчөп аткан учурда. Демек ушул психологко ар кандай маселе менен кайрылат, ар кандай жашоонун бир этабында кайрылат. Психологко кайрылуу бул сөзсүз бир жакшы натыйжага алып келиш керек. Албетте биз билимибиз боюнча мындай адамдын ички дүйнөсүн түшүнүп, болушунча колубуздан келишинче аракет кылып, адам менен чогуу иштешип, анан ага албетте сонун бир чыгуу жолун чогуу издеп жардам бергенге аракет кылабыз. Бул жагынан чарчасак дагы талыкпай аракет кылып келатабыз. Анан албетте кубандырбай койбойт. Биздин ушул угармандардын арасында бүгүн дагы ошо бизге балким суроолор менен кайрылгандар болот. Биздин бүгүнкү тема психолог керекпи деген темада. Бул биз эми өзүбүздү актап отурбайлы. Бул сөзсүз керек деп бизден тышкары дагы силердин оюңар керек. Биздин оюбуз ооба түшүнүктүү, анткени биз бул жагынан адиспиз, элдер менен иштешип атабыз, жакшы аракет кылып атабыз, салым кошуп атабыз, жашоолору өзгөрүп атат десек болот. Сөзсүз бир жакшы кичинекей болсо да өзгөрүү бар. Кээ бир адамдардыкы, бирок силердин дагы оюңар бизге аябай баалуу. Силер дагы бөлүшүп көргүлө, балким өзүңөрдүн тажрыйбаңар бар, психологко кайрылгансыңар, балким сурооңор бар. Кандай суроо болбосун, сөзсүз жазгыла, чалгыла жана чогуу бүгүн талкуулап кетели. Эң сонун кандай адамдар эмне суроолор менен кайрылат экен жөнүндө аябагандай менимче жетиштүү маалымат берилди окшойт. Чындыгында бизди угуп аткан угармандардын арасынан ким психологко кайрылды эле, кайрылганда кандай жардам ала алды эле же ала алган жок беле, ала албаса эмне себептен ала алган жокмун деп ойлойсуз. Кыскасы келгиле бүгүн психологиянын тармагында кенен кесири байланышалы. Ошондой эле бүгүн негизи психология дебейличи, психология бул аябай кеңири тармак болуп кетет. Психологдор кайсыл учурда жардам бере албай калышы мүмкүн. Баардык эле адамдын, мисалы, аябай депрессияга ушунчалык чөгүп кеткен адамга психолог канчалык деңгээлде жардам бере алат, же ал адамдарды башкалар карайбы? Анан балким азыр эмеге да токтолуп кетсекчи, психиатр менен психологдун айырмачылыгына. Анткени психолог десе эле көп чочуп кетишет. Мен эмне психологко баргыдай псих болуп калдым беле, акылым ордунда эле турат, эмне мен ошого чейин ошол деңгээлге түшүп калдым беле деп коркуп кеткен, таарынган да учурларды угуп эле жүрөбүз. Ошондуктан балким азыр сиз айтып бересиз, психиатр кайсыл учурда карайт, психолог кайсыл учурда карайт. Жакшы. Мына баарынын эле психология деп, анан псих деген сөздөн башталат атпайбы? Психолог, психотерапевт, анан психиатр деген бар, 3 адис. Психолог бул болгону адам менен жашоосунда бир көйгөйлүү маселенин үстүнө иштөө жагынан жардам берет, чогуу адам менен иштеп. Психолог жакшы адистер, психологдор кеңеш бербейт. Жакшы адистер, психологдор алар аябай терең жакшы билим алгандыктан туура методикаларды колдонуп, адамдын өзүнө жардам берүү кандай жагынан жардам берет, өзүнө керектүү суроолорду берип атып, ошол эле маселени, ошол эле көйгөйдү чогуу талкуулап, бул эмнеден келип чыкты, эмне себептен мындай адамдын мисалы бир коркунучу бар, эмнеден чыгып келди бул коркунуч, кайсы учурда коркот, кандай болот деп көп туура суроолорду берип атып, адам анализге жанакы кадимкидей балким буга чейин эч бир мен мындай ишти кыла элек, мен ойлоно элекмин, ойлонгонго деле мен эч ким мындай суроо берген эмес дегенде, биз ошо терең суроо берип аттуу менен, берүү менен адамды кадимкидей ошол чыгуу жолун тапканга же ошол өзүн изилдегенге, ошол анализдегенге түртөбүз да. Психолог бир кайсы учурга чейин гана жардам бере алат. Андан кийин психотерапевт деген бар. Психотерапевт бул адамдар медицина тармагына дагы байланыштуу болуп калат. Булар медицинада билим алган медик катары, медик жана психология чогуу
алып баргандар. Аны клинический психолог деген да бар. Бул адамдар сөзсүз ушу медицина жагынан адамдын денеси тууралуу жакшы изилдеп, жакшы билимдерин алып, анан эми чогуу ушу адамдын кайсы бир учурда психотерапевт иштейт. Психотерапевт көп учурда орчундуу маселе болгондо, эмне менен байланыштуу адам ооруп атат, бирок себеби жок, ооруганын себеби жок. Мындай анализдерин тапшырса эле баары эле жакшы болгондой, бирок адам ушул жанына жер таппай, бир ар кандай бир денеде дененин анализи көрсөтпөгөн симптомдор менен мындай байланыштуу болушу мүмкүн. Коркунучтар, баягы бир нерсе болуп кетет деп паника жана башка бул көрүнүштөр менен психотерапевт иштейт. Эмне дегенде бул адистер медицинага байланыштуу болгондуктан адамга керектүү бир дарыларды жазып бериши мүмкүн. Бул антидепрессанты, башка бир кадимкидей тизмедеги списоктогу керектүү дарылар бар, ошо менен да дарылайт. Ал эми психиатр болсо бул адамды уже керектүү жерге жаткырып, мисалы ошол эле клиника, ошол эле больницага жаткырып, аларды бир канча убакытка чейин кабыл алышат дагы, алар менен иштешет. Көбүрөөк бул адистер азыркы күндө мен байкап көрсөм, байкоо жүргүзүп көрсөм, психотерапевт менен негизи психологдор деле жетишпейт Кыргызстанда. Абдан мындай тажрыйбалуу, даяр адамга чынында жардам бере турган адамдар мындай көп эмес да. Андан тышкары психотерапевт менен психиатрлар абдан керек экенин мен көрүп келатам, өзүм дагы түшүнүп атам, издеп калам бирөөлөргө кеңеш берүүдө. Анткени экөөбүз баягы психолог катары эгерде адамдын ошол эле депрессияда учурун билип алсак, аныктап чыксак, анда көп учурда психологдор депрессия учурунда иштей албайт. Алар бир кайсы этапка чейин жардам бере алат, бир канча кайсы бир стадияга чейин. Андан кийин өрчүп баратса, бул жакта психолог эле эмес, бул жакта сөзсүз психотерапевт же ошол психотерапевт дарысын берем, психолог катары силер иштегиле десе, анда чогуу бир иштешсек болот. Көп учурда бул команда болуп иштесе мен үчүн ушундай сонун эме болуп атат да. Бул мүмкүнчүлүк эгерде бир чоң бул жакта Кыргызстанда азыр менимче жеке бир клиникалар бар. Ошол жерде психотерапевт кабыл алат, ал өзүнүн терапиясын жасайт адамга керектүү. А психолог болсо жанына керектүү учурда өзүн жакшыраак сезип калганда ал менен анын ою менен иштөө. Анткени көп маселе, көп көйгөй ойдон келет эмеспи, адамдын ойлонуусунан келет. Эң сонун мына демек психологко барыш керек дегенде эч чочулабайбыз. Анткени психологдор адамдын ою менен, адамдын кайсы бир мүнөзү менен, кайсы бир жагымсыз адаттары менен, кечке бизди кубалап алган ойлор болот, негативдүү ойлор болот, коркунучтар болот, бир санаалар болот, жөнү жок бир ишке ашпаган, алдын ала эле өзүбүз божомолдоп алган бир ойлор, кыскасы мына ушундай нерселер болуп атса, анан үй бүлөлүк мамиледе көйгөй болуп атса, өзүңөргө берген баа менен көйгөй болуп төмөн болуп атса же өтө жогору болуп атса, жогору баадагы бул кадимкидей зыян. Кыскасы мына ушундай суроолор менен бала тарбиялоо жаатында тууган туш, кайын журт, тууган тушкан кайын журттар менен мамиледе көйгөйлөр болуп атса, адам биз көп учурда ошол кырдаалды же башка адамдарды өзгөрткөнгө аракет кылабыз, бирок биз башка адамдарды өзгөртө албайбыз, көп учурда ситуацияны өзгөртө албайбыз, бирок ситуацияга карата мамилебиз менен иштешүүдө психолог аябагандай жакшы жардам берет. Психолог бул ошол эле кулак, ал угат, ал өзүнүн ички диалогун, өзүнүн ойлорун тыйып туруп, өчүрүп туруп уккан адам. Мындайча айтканда таза кулагы менен уккан адам. Ал эч качан сүйлөп атканда сөзүңүздү бөлбөйт, сүйлөп атканда өзүнүн кеңештерин берип кирбейт, сизди айыптабайт, сизди күнөөлөбөйт. Угат жана керектүү учурда ийинин тосуп берет, керектүү учурда кадимкидей эле сиздин кайра эле суроолордун жардамы менен сиздин катачылыктарыңызды көргөзүп берет. Ушунчалык мындай кылдаттык менен сиздин туура эмес ойлоруңузду көргөзүп, ошол туура эмес ойлорду туура ойлорго алмаштырганга, өзүңүздүн бааңыз жогору болсо же өтө төмөн болсо, туура, адекваттуу, туура баага алып келгенге жардам бере турган адис мына психолог. Анан мындай деген дагы ойлор айтылып келет. Мурун биз психолог жок эле жашаганбыз,
эмнеге эле азыр керек болуп калды деп, азыр аябагандай керек. Анткени азыр таптакыр башка заман. Бүгүнкү күндө керек болсо эң жакын деген досуңа дагы сырыңды ачуу өтө коркунучтуу. Себеби кайсы бир күнү ошол сен айткан сырыңды сага каршы курал катары колдонгон учурлар бар. Сен айткан сырың Бишкектен Москвага жетип, Москвадан Кореяга жетип, Кореядан Америка, ошол жакта туугандарга чейин жетип, аралап, анан кайра өзүңө жүрөгүңө канжар болуп сайылган учурлар бар. Кыскасы, психолог болсо сизди эч качан сиздин сөзүңүздү психологдордун бул мындайча айтканда берген анттарынын бири бул анонимдүүлүк, конфиденциалдуулук. Бул психолог менен сиздин гана ортоңузда кала турган сөздөр жана бул нерсе психолог менен кошо кете турган нерселер. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзүңүздүн курбуңузга же мисалы мен апама айткым келбейт, анткени апамды аябай аяйм да. Анын өзүнүн санаалары бар, анын ден соолугу мурункудай эмес, анын жүрөгү тынч болушун каалайм. Мен курбума айткым келбейт, анткени бир күнү курбум маанайы жакшы, бир күнү начар дегендей. Мен жолдошума баарын ачык айткым келбейт, анткени ал биринчиден эркек, экинчиден ал менин жолдошум. Анын дагы мындайча айтканда кыргызча эле нервин сактагым келет деп айтып калабыз го, анын дагы жүрөгүн сактагым келет, ага дагы ашыкча маалымат менен жүктөгүм келбейт дегендей. Ошондуктан бүгүнкү күндө психолог болуп көрбөгөндө керек деп айтат элем. Анан сонун биздин жарандарыбыздан да ушул суроону берип кайрылып көрдүк элек, психолог бизде эме барбы? Бияка деген окуп бересизби? смстер келиптир. Так, бирөөсү голосовой экен, аны сен бир карап койсоң, Так, бир суроо келиптир. Керек дейт, биздин угарманыбыз. Керек, менин суроом бар, жооп күтөм дейт. Балам аябай түнт, жоош, кантип ачсам болот деген. Көп эле кездешкен суроо бул, балам түнт, кантип ачсам болот. Балдар бул сонун аябай сонун суроо болду. Көп учурда биз ошо балдарыбыз түнт болсо, көп сүйлөбөсө, жоошураак болсо, биз өзүбүз андай эмес болсок, тескерисинче биз ачык маанайыбыз шайыр адам болсок, анда бул бизге жакпашы мүмкүн. Эмнеге эле сен түнт болуп отурасың, унчукпайсың, балдар менен аралашпайсың, кыздарга барбайсың, кыздар менен аралашпайсың, элдин балдардай эле болбойсуңбу деген ойго батышыбыз мүмкүн. Бирок бул туура эмес. Адамдар түнт адамдарга жана шайыр адамдарга бөлүнөт. Бул психологияда мындай терминдер бар: экстраверт жана интроверт. Интроверт деген адамдар бул ичинен сызган, ичинен ойлонгон, ичинен баардык болгон энергияны ичинен жалгыз болуудан, өзүнөн ичинен алат да. Экстраверттер ачык шайыр адамдар, алар эл менен аралашып, элдин арасында жүргөндө, коомго барганда эртең менен кечке чейин чарчабастан жүргөн адамдар бул шайыр адамдар болот да. Анан бул нормалдуу, эч кандай ката жок бул жакта. Бала түнт болсо, балким ошондой, бул типологиясы да ошондой болушу мүмкүн. Өзүңүз байкап көрүңүз, сиз кандай жагынан, балким сиз дагы бул жака өзүңүздүн таасириңизди берген жоксузбу. Мисалы, баланы негизи үй бүлөдө бала тарбияланып атканда сөзсүз ата энесинин сөзү бар, жакындары кимдин арасында чоңоюп аткан болсо, ошо айланасында таасир бербей койбойт да. Байкап көрүңүз, бул менен сиз басынтпаңыз балаңызды. Бул түнт болсо дагы бул нормалдуу. Болгону сиз шыктандырып, жакшынакай сөздөрүңүздү айтыңыз. Башка балдар менен салыштырмалуу айтпаңыз. Сен тиги окшош эмессиң, ал шайыр, ал ачык деп. Түнт адамдар бул интроверттер. Бул нормалдуу. Кабаңды ачсаң болобу, былтыйып эле отурасың деген сөздөрдөн алыс болуңуз дейт элем. Анан мындай бир дагы нерсе айтып койгум келип атат да. Интроверттер бул таптакыр эле эч ким менен баарлашпайт деген туура эмес. Алардын баарлаша турган 1-2 адамы бар. Ошону байкаңыз. Ким менен мындай ким менен достошот жана ким менен жүргөндө кенен кесири өзүн алып жүрөт. Баягы түнттүгү кадимкидей четке жыла түшөт. Эгер ошондой нерсеси, ошондой адамдар бар болсо, демек ал
тек гана интроверсиядан кабар берет. А эгер баардык адамдар менен таптакыр эле ачылбай, таптакыр эле өзү менен өзү болуп калса, анда бул дагы башка байкаш керек. Анда бул не нормалдуу эмес. Анда психологко алып келиңиз. Себеби баланын жашоосунда бир нерсе болгон болушу мүмкүн. Көпчүлүктө түнт болуп атса, чакан топто, үй бүлөдө же болбосо 1-2 адамдын арасында нормалдуу эле болуп калып атса, анда бул ошо интроверт бала экенинен гана кабар берет. Бизге келген үндү угуп көрөлүбү, Дагы бир пикир келиптир. Саламатсыздарбы? Менин оюмча психолог керек дейт. Айрыкча азыркы учурда көп адамдар психолог десе эле туура эмес кабыл алышат. Биздин менталитетке туура келбейт деген түшүнүктө жүргөндөр көп дейт. Менин папам 45 жашында бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошондон кийин 2 жылдай өзүмө келе албай жүрдүм. Башым ооруду, коркунуч менен жашап, агрессивдүү болуп калгам, ыйлак. Невропатологко кайрылганда психологдун жардамы керек деген кеңеш берип, антидепрессант менен өзүмө келгем. Андыктан психологдорго кайрылгандан уялбагыла. Ичиңердеги нерсени тегерегиңдеги адамдарга айткандан көрө психологко кайрылсаңар эң туура деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге, эжекелер деп. Сизге да чоң рахмат, азаматсыз. Рахмат. Ошол эмненин жардамы болсо дагы антидепрессантпы же балким ошо кайрылган доктуруңуз психолог менен иштешкен болсоңуз азаматсыз. Бүгүнкү күндө кеңеш бере аласыз. Бүгүнкү күндө башкаларды түшүнүп, аларга дагы өзүңүздүн жардамыңызды бере алат экенсиз. Ооба, жакын адамыңды, ата энеңди, ошол эле балаңды же бир тууганыңды жоготуу чындыгында өтө оор. Ар бир адам ар кандай көтөрөт. Кээ бир учурда ооба психологдор, антидепрессанттар сөзсүз түрдө керектелет. Ошондуктан туура алгансыз жана жакшы кеңеш азыр угуп көрөлү бул жердеги үндү. Жакшы угулбай атат. Ага чейин балким бул үндү мен өз алдынча угуп алгычакты. Биз дагы биздин ушул эле кыргыз жеринде Бишкекте жашагандарга суроо менен кайрылып көргөнбүз. Психолог керекпи дегенде 1-2 пикирди угузалы. Кандай айткандарын анан дагы Жакшы болбой жатат, э? Мен байкап көрөйүнбү, э? Бул өспүрүм бала 17 жашта орусча болобу деди. Болот дедим, анткени биз орусчада түшүнөбүз. Да, я считаю, что человеку нужен психолог, потому что психолог — это тот человек, который не будет давать ответ на твои вопросы, но он будет искать эти ответы вместе с тобой, и он поможет тебе их найти. Это просто человек, который понимает тебя, поддерживает и направляет в правильную сторону, чтобы ты сам мог как-то в себе разобраться, наверное. Сонун дагы бир ой бар, бул айымдан, азыр угалы. Саламатсыздарбы? Менин оюмча психология жана психологдор сөзсүз керек. Акыркы убактарда менде менталдык проблемалар болуп келген. Алар көптөгөн ойлордон, жакындар менен болгон түшүнбөстүктөрдөн келип чыгып, көп убакыт ичимде топтолуп, ар кандай күчтүү эмоцияларга алып келген. Ошондой учурда психологдун кеңеши менен мен өзүмдү жакшыраак түшүнө алдым жана жакындарымдын позициясын дагы жакшыраак түшүндүм десем болот. Ошондуктан мен келечекте үй бүлө курууда, балдарымды тарбиялоодо жана ата-энем менен болгон мамиледе сөзсүз психологияга кайрылам деп ишенем. Абдан жакшы азамат, бул өзүнүн натыйжасын көрүп, жакшы ушул чыгуу жолдорун издеп таап алган үчүн бул айым мындай келечекте дагы эгерде менде бир суроолор бар боло турган болсо, анда мен мына үй бүлө жашоосунда болобу, бала тарбиялоодо мен психолог менен кеңешип андан бир жардам күтөм деп атат. Абдан жакшы, анткени бул профилактика деп коет эмеспи? Алдын алуу,
баягы качан көйгөй жаралат эмес, ага чейин эле эгерде мен өзүмдү байкасам, бир туура эмес ойлор болуп атат, өзүмдү контроль кыла албай атам, момундай болуп атат, мен айланамда адамдарга бир кыйынчылык алып келип атам дегендерди байкай турган болсок, анда албетте алдын ала ошо менен иштеп, аракет кылып, убакыт коротуп, ага жакшы бир максат коюп туруп, мунун үстүндө да иштеп, өзүнүн абалын адам сөзсүз жакшыртып алса болот. Сөзсүз түрдө психолог керек. Башка бирөөгө айтсаң, кайра эле өзүңө терс таасирин тийгизет. Андан көрө психолог адесине кайрылып айтсаң, алардын кеңеши керек. Азыр мисалы күйөөсү менен болгон мамиледе өтө керек. Сиздерге рахмат деген экен. Сизге да рахмат. Мен дагы кошулам. Чындыгында үй бүлөлүк бүгүнкү күндө эң актуалдуу, эң көйгөйлүү суроолордун бири үй бүлөлүк мамиле. Үй бүлөдөгү мамилени туш келди адамга айта бербөө, бул өтө кооптуу. Психолог айтуу бул аябагандай мындай коопсуз, жакшы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кантип байланышсам болот? Номер бересиздерби сураныч дептирсиз. Ооба, мен жазып коем. Экинчи күндөрү Узара эже элдик клиникасында медициналык экинчи күн сайын кабыл алат. Ошол жерде жеке кабинети бар. Жазылып, мен азыр номерин жазам. Жазылып барсаңыздар болот кабылдоосуна. Ал эми мен болсо тек гана онлайн форматта кабыл алам. Анда эгер жарайт десеңер, мага да кайрылсаңар болот. Кийинки, саламатсыздарбы? Менин оюмча, муну окуп турмун. Сөз түрдө муну окуп турмун. Дагы бирөө жазып атат, аны күтө туралы. Азыр анда биз бир музыкалык чыгарма угуп алалы. Ага чейин бизге келген бир голосовой үн кабарын угуп көрөбүз дагы, анан ушул тыныгуудан кийин буюрса эмне деп айтылганын бөлүшөбүз сиздер менен. Адам көңүлү кызыл гүл, солутса калбайт бир да бүт. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлүн. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлүн. Адам көңүлү кызыл гүл, көңүлүң калса көтөргүл. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрүн. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрүн. Жараткандын берген күн, асманымдан түшкөн нур. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин. Жашоодо болсо ынтымак, жараткан колдойт арубак. Карыга берсин урмат, жашына берсин ызат, ошондо адам кубанат. Карыга берсин урмат, жашына берсин ызат, ошондо адам кубанат. Жараткандын берген күн, асманымдан түшкөн нур. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин. Жараткандын берген күн, асманымдан түшкөн нур. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин.
Жараткандың берген күн, асманымдан түшкөн нур. Саған, маған, экөөбүзгө бирдей тийсин. Жараткандың берген күн, асманымдан түшкөн нур. Саған, маған, экөөбүзгө бирдей тийсин. Саған, маған, экөөбүзгө бирдей тийсин. Окей радиосунда сөз берметтери. Аракеттен адат жаралат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат. Кыргыз эл макалы. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба Ашар. Үй бүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруусу жаңырып жаткан чагы сиздер менен психологдор, мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Бүгүн бизге деги адам баласына психолог керекпи, керек болсо эмнеге керек, кереги жок болсо эмне үчүн кереги жок деп ойлойсуз. Мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылып жатабыз. Сиз да өз пикириңизди коюшуңуз. Кайрылдыңыз беле психологко, же болбосо деги керек деп эсептейсизби? 911919 сандарына түз эфирге чыгып, түз байланышка чыгып бөлүшүп берсеңиз болот, же 0705 53 16 64 сандарына WhatsAppка өз пикириңизди жөнөтүңүз. Бизге жана келген үндү угузганга дагы бир жолу аракет кылып көрөлү. Саламатсыздарбы? Азыркы жашоодо психолог баарына керек. Ошо 21 кылымгачы. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Азыркы жашоодо психолог баарына керек дейт. Ооба, эмнегедир психолог керек десе эле бизде мындай психологко сөзсүз түрдө негативдүү эле ситуация менен, кырдаал менен барышат деп ойлошот. Кээде бир жолу менин практикамда, жеке практикамда мындай болду да, бир жаш кыз кирип келди. Анда ушу элдикте иштеп жүргөн чагым эле, анан кирип келди, эже, менде баары жакшы. Депрессияда болгон жокмун, стрессте болгон жокмун, проблемам да жок деди, маңдайыма жаркылдап отуруп элечи. Жакшы кабар менен келдим деппи? Анан мен аябай таң калып, менин тажрыйбамда биринчи жолу ушундай кардар келип атат деп күлсөм эле, мен нике курууга даярдык көргүм келет деди. Жаш кыз экен да. Мен турмушка чыгам, жигитим бар, бирок ошого чейин мен өзүм дагы жигитим экөөбүз тең психологдон өтүп, өзүбүздү терең таанып, кийин үй бүлөлүк көйгөйлөрдүн алдын алыш үчүн даярдык көрөлү деп чечтик деп. Кыргыз кызы түштүк жактан экен. Аябай биздин университеттердин биринде окуйт экен. Акыркы курста аябай сүйүндүм, аябай кубандым, шыктандырдым жана биздин баардык жаштарыбыз ушундай маанайда турмуш курса, анда сөзсүз түрдө үй бүлөлөр бекем болмок деп ойлоп турам да. Эжекейлер, силерден кеңеш сурагым келет. Жолдошум өзү жакшы адам, жөнөкөй боорукер дейт. Бирок мүнөзү непредсказуемый. Кыйкырып, туура эмес сөздөрдү сүйлөп, анан өкүнүп калат, кайталана берет. Учур келгенде жай отуруп түшүндүрүп айтып, жаман сөздөрдү айтпай, сабырдуу болушун суранып келем. Балдарымдан корком, атасынын авторитетин балдардын алдында түшүшүн каалабайт элем дейт. Өзүм жаман сөз сүйлөп, нецензурный сөздөрдү сүйлөгөндү жаман көрөм. Балдарымды урушсам да жаман сөздөр менен урушпайм, жолдошумдун ушул нерсесин калтыра албай койдум деген суроо экен. Рахмат сурооңузга. Жолдошуңуз өзү жөнөкөй боорукер экен, баягы ары жагы деп коет го, дээри менен өтө жөнөкөй боорукер экен. Бирок билесиздерби, бизде көп адамдардын бир көйгөйү өзүнүн реакциясынын үстүндө иштебегендиги. Мисалы, бат ачуулануу, агрессиялуу болуу, агрессияга алдыруу, оюндагысын
чорт эле шарт эле айтып салуу, мына мунун баардыгы чындыгында психологко кайрылуу керектигинен кабар берет. Мисалы биз көп учурда өзүбүздүн реакция, бала туура эмес иш кылып алды, бала чайын төгүп алды же сүтүн төгүп алды же чалынып жыгылып кетти, ошол учурда биз дароо көзүңдү карабайсыңбы, ушинтип эле жүдөп басып жүрөсүң деген ачуу сөздөрдү айткычакты адам өзү менен иштеш. Мындай адамдар толтура, өзүн кармай албай сүйлөп жиберген, оозуна сөз чыгып кеткен мындай адамдар реакция менен иштеш үчүн эң биринчи кезекте, мисалы мен сунуш кылат элем, азыр жолдошуңуз угуп атабы жокпу билбейм, бирок сиз жолдошуңузга айтып койсоңуз болот: мен түшүнөм, сен реакцияң менен дароо мындай башкара албай калып атасың өзүңдүн, бирок мындан кийин кел, балдардын алдында сенин авторитетиң түшүшүн каалабайм, жана балдар ушу психикалык жактан жарат алып калышын да каалабайм. Мындан кийин ачууң келгенде эчтеке сүйлөбөй, мындай машыгабыз, сага мен дагы жардам берем, эчтеке сүйлөбөй эле бул ачууну чакырып аткан очоктон же ошо балдардын жанынан чыгып кетип, ачууң тарагычакты эчтеке айтпайм, мен азыр өзүмдү кармайм да сыртка чыгып кетем. Же болбосо ошол жерден унчукпай туруп ичиңен 10го чейин сана же 20га чейин, же болбосо терең дем алып кайра демиңди чыгарып барып туруп анан тынчып, баламдын ичинде мындай ички мээсиндеги ички диалог менен баламдын жыгылып кеткени, эми чалынып жыгылып кетти, эчтеке деле болгон жок, же баламдын сүттү төгүп алганы, кийими суу болуп калганы, бул чындыгында ушундай глобалдуу, чын эле адамдын жашоосун, балдарыбыздын жашоосун талкалап аткан көйгөйбү? Жок, албетте. Бала төгөт, бала жыгылат, бала ыйлайт. Демек буга ачуулануунун кажети жок. Адам өзүнүн ички диалог, ички ой жүгүртүү, ошол ситуацияга карата берген ички баасы менен иштешмейинче реакция ушундай курч боло берет да. Демек бул жерде жолдошуңуз өзү менен иштеши керек, жана сиз кантип жардам бере аласыз, аны айыптабаңыз, аны жемелебеңиз. Сиз аябай акылман аял экениңизден кабар берип турат жазган саптарыңызда. Тек гана сырттан кандай көрүнүп атат сизге, сырттан караганда, жана анын авторитети канчалык баалуу экен, балдардын жан дүйнөсү сизге канчалык баалуу экен, жана анын реакциясы, ушундай ачууланганы, өзүнөн чыгып кеткени, анын сөздөрү сизде кандай сезимдерди мындай сен деп күнөөлөбөй, сиз өзүңүздүн мен позициядан, сен эмес мен позициядан айтканга, мен ушундай сөздөрдү укканда ичимде ушундай сезимдер болуп кетет, балдар үчүн ушундай тынчсыздануу болуп кетет, жана сенин авторитетиң мен үчүн, балдар үчүн өтө, мен үчүн абдан баалуу болгондуктан кел мен жардам берейин, реакцияңдын үстүнөн иштейинге аракет кылбайлыбы. Албетте буга көптөгөн убакыт керек болот, бирок бул нерсени ишке ашырса болот. Кийинки, саламатсызбы, ушул кечтин жаркыраган сулуу айымдары Сейилкай эже дейт. Узара эжеке кандайсыздар деп аябай эркелетиптир Узара эже бизди. Сейилкай эже жана Узара эжеке дейт. Абдан жагымдуу. Үй бүлөңүздөр жакшыбы? Сиздерди ушуга чейин угуп жүрөм, укканыма 6 жылга жакындады дейт. Биздин аябай ветеран угарманыбыз экен, жолугушубуз керек окшойт деп атам да. Көп жолу көйгөйүмдү айткан элем, анан силерден уккан көп кеңештерди жашоомо колдонуп келем, бар болгула. Тема кандай укпай калдым. Негизи азыркы учурга сөз психологдор керек. Ооба, туура айтасыз эле, азыр жашоо өтө кооптуу жана кыйын, ошондуктан керек го деп ойлойм. Укпасам да ушундай баамдадым, бар болгула Ашар берүүсү жана Окейде иштеген жалпы жаамат дейт. Сизге да ден соолук, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Чоң рахмат сонун сөздөрүңүз үчүн. Туура баамдаптырсыз. Бүгүнкү темабыз психолог керекпи болчу. Бирөө жазыптыр, айыл жергесинде мен телефонуңар керек, онлайн консультация керек деп сизге жөнөтүп койдук. Байланышыңыз. Саламатсыздар, мен сиздерди дайыма угам, психолог керек, сиздерди угуп көп пайдалуу нерселерди алдым. Сиздерге чоң рахмат дейт. Чоң рахмат сизге да жазганыңыз үчүн. Мен саламатсыңарбы, ишиңерге ийгилик, менин көйгөйүм тереңирээк, психологдун кеңешине муктаж элем, рахмат дептирсиз. Анда психологко кайрылыңыз. Анан мен ушул жерден бир суроону көтөргүм келип турат да. Негизи сиздин деле практикаңызда, менин практикамда кеңешиңиз акысызбы деп көп кайрылышат да. Анан ушул жөнүндө балким биздин дагы жүрөгүбүздү ооруткан суроолор бар. Психологдор кыйналбайт дейсиңерби? Биздин сүйүктүү угармандарыбыз биз деле адамбыз да. Ооба, бул маселе кээ бир учурда ушундай бизге
мындай таң калуу менен суроо бергендер болот. Акысыз болбойбу, эмне ушуга да акча аласыңарбы, силер сөз эмне төлөш керекпи деп. Бирок бул билесиздерби, сен дагы өзүңдүн оюңду айтып кетсең сейил кошумча. Мен айтат элем, бул биздин наныбыз. Биз ушул бир канча жыл бою окуп, изилдеп, бул сфераны жана тажрыйбабыз дагы бар. Өзүбүздүн мындай ушул менен салым кошобуз үй-бүлөбүзгө. Кадимкидей эле бул адис, кадимкидей эле баягы кайсы адис болбосун окуу жайын бүткөн кийин ошол адистиги менен аракет кылат го, баягы финансы таап, үй-бүлөсүн багып дегенде. Анан биз эми ушул жагынан салым кошобуз үй-бүлөбүзгө. Анан бекер наныбызды жебейбиз, же бекер нан жебейбиз, наныбызды таап жейбиз дегенде. Анан бул билесиздерби, туура түшүнөсүңөр деп биз аябай ишенебиз, үмүттөнөбүз. Бул абдан оңой эмес. Эмоциональное выгорание деген нерсе бар. Бул эмоционалдык жактан биз кадимкидей чарчайбыз. Ар бир адам менен ар бир көйгөйдү угуш үчүн эле бир канча буга энергия кетет. Биз жөн эле мындай үстүртөн угуп, башка иш менен алек болуп атып айта берчи дебейбиз. Өтө мындай кылдаттык менен, өтө мындай баардык оюбузду, баардык убактыбызды, болгон дараметибизди жумшап, ошол адамды укканга, ошол адам менен чогуу иштешип, жардам берүүгө аракет кылабыз. Мындай бул ишти адам үчүн эле эмес, же адам көрүп турат, ошон үчүн мен жакшы кылайын эмес. Албетте мындай бир бизди көрүп турган Кудай бар да, эми ар бир ишти туура жасаш керек деген коркунуч бар бизде. Ошон үчүн бул нерсени силер, мен ойлойм, туура эле кабыл аласыңар, туура түшүнөсүңөр. Анткени бүгүнкү күндө баардык эле адистер мындай акысыз иш болбойт го деп ойлойм. Албетте биз кээ бир учурда түшүнүк менен кабыл алабыз, бирок негизи жалпысынан бул биздин жумушубуз. Биз ушу менен убактыбызды коротуп, болгон мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп, адамга жардам бергенге аракет кылабыз. Мисалы, сиз тиш доктурга барганда, стоматолог дейбиз, барганда ушу тиштү жулуп коюш дагы акчабы деп суроо бербейсиз да. Ал жерде сиз тишиңизди жулдураса, бул жерде жан дүйнөңүз менен иштешесиз. Жан дүйнөңүздө сиздин жашооңузду бузуп келген тикенектерди жулабыз да, мындайча айтканда. Буга биздин энергия, күч, биздин убакыт, биздин жүрөк кошулгандыктан, ошондуктан туура түшүнүңүздөр, психолог бул кадимкидей эле мугалим, стоматолог жана башка кесиптерине айдоочу сыяктуу эле ошол психологияны окуп, ошол аркылуу өз нанын таап жеген адистер. Ошондуктан туура түшүнүү менен карайсыздар деп үмүттөнөм. Биз айылда турабыз, онлайн варианты жакшы болот эле. Онлайн варианты жакшы болсо, мен жиберген Ошка оператордун Ошка номерине кайрылсаңыз, Узар эженин номери, сөз жардам берет. Албетте бизден тышкары деле психологдор бар. Албетте биз Бишкек боюнча же Кыргызстан боюнча экөөбүз эле иштеген жокпуз. Албетте бар. Өзүңөр байкап көргүлө, бүгүнкү күндө кыргыз тилдүү психологдор бар. Менимче көп эмес, бирок бар. Орус тилдүү, орусчада түшүнүктүү болот мага дегендер үчүн деле орусча психологдор тапсаңар болот. Орусча сүйлөгөн орус адистер деле бар Кыргызстанда. Азыр биз бир мед кызматкеринен дагы интервью алдык элек. Психолог керекпи, кандай деп ойлойсуз деп, анан өзү медициналык кызматкер катары жакшынакай кыскача пикирин билдирди эле. Абдан маанилүү. Ошо интервью алып атканда мага да абдан жакты ою. Бул адам чынында эле ошол психологко кайрылып жүргөндөрдү билген, жана ошо медайым катары өзү да кайрылып жүрөт. Бүгүнкү күндө бизге психолог керекпи деген суроо туулуп атат. Биринчи биз психология деген түшүнүктү билип алсак жакшы экен да. Биз деле психологияга буга чейин, мүмкүн бул жылдарга чейин көп кайрылбаса керек. Психология дегенди биз эми билип атабыз да, жанды түшүнүп билүү дегенди түшүндүрөт экен. Азыркы күндө психология түптүү тамыр алган илимдердин бири экенин билдик. Анын кылган кызматы коомдо эң чоң мааниге ээ экен.
теориялык жактан алганда, илимде, практикалык жагынан алганда күнүмдүк турмушубузда психологиянын ойногон ролу чоң экенин көрүп атабыз. Мисалы, мен медицина кызматында адамдар менен иштейм. Бизге клиникага келген бейтаптардын эле жашоосунда коллективдин ичара биргелешип иш иштөөсүндө, ичара адистердин бейтап менен болгон мамилесин жөнгө келтирүүдө психологдордун кылган кызматы чоң деп ойлойм. Анткени психолог болуу менен гана адамдын ички дүйнөсүн көрө билүү, анын каалоолорун түшүнүү жана ага ошого жараша мамиле кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзүнүн ички дүйнөсү көңдөй адам эч качан психолог да боло албайт. Андай болгон соң эч кимди түшүнө алуусу да кыйын болот. Мисалы, медиктер организмдин кайсы жерин дарылабасын, эң биринчи менимче психолог болушу керек деп ойлойм. Болгондо да өтө чебер психолог болуш керек. Себеби сыркуу адамдын ооруган жеринен мурун анын көңүлүн сакайтуу ишти оңунан чыгарат. Көңүл тазармайын, ооруган жер айыкпашы да мүмкүн. Психолог врач оорулуунун ички образын сезиши керек. Анын кооптонуусун, коркуусун четке каккыдай ишеничтүү тирек болуп берүүгө жараганда гана врач ооруну жеңе алат. Оорулууга врач менен сүйлөшкөндөн кийин жеңилдик сезилбесе, ал начар врач деген ойго келебиз. Психологиянын коомдогу маани маңызына баа берүүгө кыскача ой жүгүртсөк болот. Бул ошентсе да анын эмне экенин, коомдо зарылчылыгы канчалык экенин жогорудагыдай мисалдардан билсек болот да. Деги эле психология кайсы тармакта болбосун адамзаттын ийгиликке жетиши үчүн колдоно турган эң күчтүү алмаштыргыч куралы болуп эсептелет деп эсептейм. Жеке менин жашоомдо мен психологдордун кызматына жана алардын кеңешине жылдар өткөн сайын тирүү адам болгондон кийин жашоо максаттарыбыз дагы өзгөрүп турат экен. Мен кеңеш алып турган психолог адистер менин ички дүйнөм менен биринчиден мени жараткан жаратуучудан кийин алар менин ички дүйнөмдү мыкты билим аркылуу, жашоо тажрыйбасы аркылуу, көп кеңештеринен келип чыккан натыйжалуу проекттердин ишке ашуусу, жаңы ой максаттардын ишке ашуусуна жардамы зор. Жеке менин оюм, ушундай тажрыйбалуу психолог адистерди тапсаңар, бул биринчиден ал адис менен тыгыз иштешүү менен ийгиликке жетишкениңиз деп айта алам. Анткени ал адис өзүнүн тажрыйбасынан иштелип чыккан ыкмалар менен сиздин алдыга койгон иш аракеттериңизге чогуу кадам шилтегенге, анын алдыга жүрүүсүнө, жүрөктөгү өйгөн көйгөйлөр, балдар менен келип чыккан, коллегалар менен келип чыккан келишпестиктердин алдын алуу жана аларды туура жолдор менен чечүүсүнө сонун ыкмалары менен, сонун кеңештери менен чоң жардам беришет. Бул жерде мен жеке мен менен иштешкен психологдордун ишин айтып жатам. Бүгүнкү күнгө чейин мага кеңештери менен жардам берип жаткан мен кайрылган адистер бар. Жана ошол адистер менен болгон тажрыйбам тууралуу айткым келди да. Мисалы, медицина илимдин доктору болгон күндө дагы бул параллельно иштеше турган башка адис менен алмаштыргыс адис деп эсептейм. Анткени денени дарылоочу дарыгер, ал эми жанды сооротуучу бул психолог. Кыргыздар психологияны совет бул кичине жана ойду башында айтып кеткен ойго да жакын ой айтылды. Бул интервьюда баягы кыргыздарга бул көп белгилүү эмес деп айтып кетебиз го, кыргызда жок, кыргыздар качан эле кайрылчу эле деген сыяктуучу. Бирок бул нерсе биз бул кылымда эмес, буга чейинки эле көп кылымдар мурун жаралган области, жаралган илимий изилдөөлөр. Андан бизе, ардактуу угармандар, дагы бир жолу эскерте кетсем, бул Үй бүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруусу орун алууда. Силер менен студияда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Музара Мамытова. Бүгүн психолог керекпи, керек болсо эмне үчүн керек, мына ушул жаатта эртеден бери маектешип атабыз. Бизге өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, психолог керекпи же кереги жокпу, жазып кетиңиз. 0705531664 сандары WhatsApp кызматыбыз. Түз эфирдики 911919 сандарында. Ошондой эле Facebook баракчада түз эфирдебиз. Ал жака дагы пикириңизди жазсаңыз болот. Эми Узар эже, психолог кайсыл учурда жардам бере албайт? Кээде адамдар келет дагы, ой, мага ал начар эле психолог окшойт, жардам деле деген жок, жөн эле барыптырмын, убактым да кетти.
ошо ойдон эле тыйыным да кетти, ошо боюнча эле калдым деген учурларда чындыгында психологдабы кеп же кайрылган адамдабы, балким ошого да токтоло кетели. Бизге мындай карамагыбызда 10 мүнөтүбүз калыптыр, себеби муну айтпасак да болбойт да. Абдан олуттуу суроо, буга да жооп берели. Негизи сен айтып кеткендей ушундай да адамдар бар да, жардам издейт, бирок мисалы мен бир топ психологдорго бардым деген адамдар бар. Мына бул бүгүнкү сизге келгеним мына 3-чү же 5-чи психолог, бирок мен өзүмдүн көйгөйүмдү чече албай атам деп анан аныктап келгенде кээ бир учурда албетте аракеттер менен ал адамга жардам бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Бирок кээде бул адам бир өзүнө жагымдуу, өзүнө керектүү бир ойду же ошол натыйжаны издеп эле жүргөн адам да, бирок ал өзүнө карама каршы ага туура келбеген нерсеге адам тартылып, анан ошо психологдон ошол сөздү уккусу келет да. Бирок биз ак дегенде ак дейбиз, кара дегенде кара дейбиз. Карама каршы сөздү же ак болуп турса кара дей албайбыз. Ошол себептен мындай учурда мындай адамга жардам бере албай да калышыбыз мүмкүн. Анткени ал өзүнүн оюн өзгөрткүсү келбейт, ал өзүнө жагат, ал өзүнүн кылган нерселерин, туура эмес жактарын актайт, өзүнө жагат. Кыскасы бул поход по психологам деп эле эсептесек болот. Мындай буга барам, тиге барам, көптөргө барам, жана мага ким жардам берет деген сыяктуу. Анан кайсы учурда дагы биз жардам бере албайбыз тилекке каршы, эгерде адам өзү менен иштебесе, эгерде адам өзү менен иштегенди каалабаса, өзгөргүсү келбесе, өзүнө жоопкерчиликти албаса, башка бирөө күнөөлүү, күйөөм күнөөлүү, кайненем, балдарым, кошунам бар, ата энем күнөөлүү, бирок мен бардык жагынан акмын, сонунмун деген адамдарга дагы жардам берүү оор болуп калат. Жана башкалар өзгөрсүн, мен эмес деп сөмөйдү башкага көрсөтүү. Анан да айтып кеттик, депрессия учурунда эгерде өөрчүп кеткен болсо, анда бул жакта башка адистер кошулуп, башка адистер өзүнүн ишин мыкты аткаргандар бул жагынан ошо депрессия учурунда болуп турган адамга жардам берүү туура болот да. Анан дагы кайсы учурда жардам бере албайт адам, эгерде кыйнап аны бирөө мажбурлап алып келсе, мисалы ата энелер кайрылат эмеспи, балдарын алып келет. Мындайлар болгон, ушул мен мына баламды алып келдим, жардам бериңиз деп, анан баласы эч каалаган эмес, апасы каалап же кызын ээрчитип келген, анан ал кыз же бала көп учурда сүйлөгүсү да келбейт, каалабайт, анткени ата энесинин мамилесинен эле көрүнүп турат да бул. Ошон үчүн психологко мындай өз ыктыяры менен, каалоо менен келген жакшы. Албетте балдар, кыздар мындай дагы болгон практикада. Апасына бир кызды алып келди, апасына мындай терс мамиле, бири-бирине туура эмес терс мамиле болуп атканын сездим. Бирок апасы менен мен жеке кыз менен иштегенге туура келди. Анан апасын күтүп туруңуз деген экөөбүз сүйлөшүп бүтүргөн кийин анан ал деле мындай кубанып кетти да. Мен каалаган эмесмин, апам алып келди, бирок мен өзүм үчүн мага аябай жакшы нерселерди алдым, пайдалуу болду депчи. Демек биз байкашыбыз керек. Дайыма эле мындай кыйнап алып келген адам ачылбай коет деп айта албайбыз. Биз эми баягы методдорду колдонобуз да, ал сүйлөткөнгө, ага жардам бергенге, акырындык менен ички дүйнөсүнүн көйгөйүн ачып, өзү мындай бир жок дегенде бир ачып алса, жок дегенде айтып алса, жок дегенде ыйлап алса, өзүнө жеңилдик алса, ошол деле биздин салымыбыз, ошол деле бизден болгон жардам. Ошол деле терапия да. Ошол деле терапия. Узар эжени аябай бир толуктагым келип атат. Мисалы, жоопкерчиликти өзүнө албай башкаларды күнөөлөгөн адамды мисал менен түшүндүргүм келип атат да. Жогоруда бизге суроо келди го, балдарга ачуусун чыгарып алат, анан өкүнүп калат, бирок өзү аябай боорукер депчи. Ошондой адамдар психологко келди дейли. Анан биз түшүнүктүү, сиз өзүңүздүн сиздин реакция менен иштешели деп туруп кайсы бир техникаларды колдонобуз. Анан ал адам жок, меники жакшы эле турат, мен туура эле ачууланып атам, менин балдарым тентек кылбаш керек деп туруп алса. А балдардын табиятында тентек кылбай коюу болбойт. Бала тентек кылат, бала кыймылдайт, бала сүйлөйт, бала төгөт, бала жыгылат, өнүгөт. Ошону менен өнүгөт, ошо менен өсөт, ошо менен дүйнөнү тааныйт. Эгер ата эне катары, мен жоопкерчиликти ата эне катары, мен өзүмдүн ачуума өзүм жоопкерчилик алам. Мен ачуумду көзөмөлдөгөнгө ата эне катары милдеттүүмүн деп жоопкерчиликти өзүбүзгө албасак,
мен ушул кылып аткан, ачууланып атканым, ачуу менен балдарымды уруп жибергеним, ачуу менен жан дүйнөсүн жаралаган сөздөрдү оозуман чыгарып жибергеним, бул менин жоопкерчилигимде, бул менин кемчилигим. Мага жардам бериңиз. Мен кандай техника колдонсом болот? Менде эмне туура эмес? Эмне кылсам мен ачуумду баса алам деп келсеңиз, мына ушундай адамдарга биз жардам бере алабыз. Бирок мен акмын, мен туурамын, мен ачууланганга акым бар, мен үнүмдүн тону ушундай, мен иштешким келбейт, бирок менин балдарым, менин аялым өзгөрсүн десе, анда тилекке каршы жакшы барыңыз дегенге туура келет. Эшикти сыртынан жаап коюп, акырын кете бериңиз деп баягы сый менен айтканда. Ошол себептен психологко кайрылаардан мурун мен өзгөргөнгө даярмын. Мен сөөмөйдү өзүмө көзөгөнгө макулмун. Мен өзүмдүн көзүмдөгү дөңгөчтү алып салганга мына болгон күчүмдү топтоп келдим. Башка көзүмдөгү кыпындарга маани бербейм. Мен өзүмдүн көзүмдө дөңгөч менен иштешким келип атат деген, мен өзгөргүм келет, мен өнүккүм келет деген адамдар менен психологдор иштеше алат. Ал эми мындай бар да, психологко келсе эле сыйкырч таяк сүф деп койсо эле бир сеанстан кийин же даяр рецепт берет. Ой, ал эчтеке эмес, монтип койсоң эле баары беш болуп калат деген. Психолог эч качан мындай психологдун кеңеши деп көнүп калганбыз, бирок психолог кеңеш бербейт. Психолог техникаларды, терапияларды ар кандай туура суроолорду, ойлонуштурулган терең ачык суроолорду берүү менен, жана бизге өспүрүм бала орус тилинде өзүнүн маегинде айтпадыбы, ал менин суроолорума өзү суроо берип атып, мен менен чогуу жооп тапканга жардам берет деп аябай жакшы белгилеп кетти да. Демек, психолог даяр рецепт бербейт, даяр кеңеш бербейт, анткени автоматтык түрдө жоопкерчилик психологко түшүп калат. Мисалы, мен күйөөм ушинтип кордоп атат десе, ажыраш деген кеңеш берсек, анан эртеңки күнү ажырашып кетипти, узар эже сейли же ажыраш деген, мына мен өкүнүп атам. Же ажырашпа десек, мына мен ажырашпай жашап атып, майып болуп калдым күйөөм сабап коюп деген. Бул узар эже жаша деген. Ошон үчүн биз ажыраш деп да айтпайбыз, ажырашпа деп да айтпайбыз. Биз тек гана чечим чыгарганга, туура багытка, туура баягы үй бүлөнүн функциясы каяктан бузулуп атат, ошол жерди кантип оңдош керек, маалымат берип, жана адам өз оңдогонго түрткү беребиз, өзүнө мындай жан жолдош болгонго жардам бере турган адамдар булар психологдор. Бизге берилген убакыт 3 эле мүнөтүбүз калыптыр. Эмне кылабыз? Жаңы эле баштагандай болгонбуз да сел теманы. Буюрса, ашар уктуруусунун алкагында бул темага дагы бир нече убакыттан кийин кайрылабыз. Биздин жарым жылдык планыбызда бар, анткени муну маал-маалы менен козгоп турчу, эстетип турчу тема. Бардык бизге бүгүн угармандар аябай жигердүү катышып беришти. Сонун пикирлерин айтты, терең ыраазычылык, интервью берген биздин замандаштарыбызга дагы ыраазычылык айтып кетем. Анда коштошолу ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова бирге 1 саат бою чогуу болдук. Буюрса кийинки жумада 4-күнү, бейшемби күнү кечки саат 18:00 ушул эле толкундан көрүшөбүз дагы. Ал күнү бизде буюрса азыркы технологиялардын психикага, ден соолукка тийгизген таасири, ошого болгон көз карандылык менен иштешүү, мына ушул жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Бул да өтө актуалдуу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Анда кайрадан көрүшкөнчө.